Бүгін бұл семинарға чисто случайно келіп қалдым. Ушунчалык сіздердің жанып атқан көздеріңіздерді көріп, конечно, сіздер менен 1 саат, жарым саат бойы сүйлөшүп, бир баарлашып албасак болбойт. Ушул айларда, ушул ыйык айт майрамыңыздар менен жалпы Ош шаарымды чын жүрөктөн куттуктаймын. Баарыңыздардын айтыңыздар маалим болсун, алтындарым, бизнес партнерлорубуз, лидерлерибиз. Себеби ар бир айтта бир өзгөчө толкундануу болот. Бул айт майрамы, тирүүлөрдүн майрамы, биздин эң бир сонун майрам. Баарыңыздарды жаныңыздагыларды куттуктап койсоңуздар болот. Ошко келип, ушунчалык толкунданып, ар бир келген сайын ошол филармониянын сахнасынан сүйлөбөй койбой кетпейбиз, сөзсүз сүйлөп, баарыңыздарга болгон билимибизди берип кеткенге аракет кылабыз. Бүгүнкү күнү дагы биздин командадагы, биздин общий ушул Чачкей Абдрахманованын структурасында аябай чоң жетишкендиктер болуп атат. Бүгүнкү күндө баардыгыбыз статустарды жаап, путешествияларды жаап, сүйүнүп отурган кезибиз. Арабыз күндөн күнгө толуп, директорлор, менеджерлер, старший менеджерлер, жылдыздар деген уже группаларга сиздер дагы ылайым кошулуп калыңыздар. Азыр сиздер общий чаттасыздарбы? Анча-мынчаңыздар общий чатта отурасыздарбы? Жакында мынтип бөлүнүп баштайсыздар. Путешествиянын чаты, андан кийин эле карасаңыздар менеджерлердин группасы, анан директорлордун группасы, анан эле карасаңыздар жылдыздардын группасына кошулуп каласыздар. Андыктан бул ушундай жакшы жетишкендиктерге эмне керек? Каалоо, ар бириңиздерде каалоо болуш керек экен да. Ушунчалык каалаңыздар. Баягыдан бери ушул жерде сахнада сүйлөп аткан ар бир спикерлердин сөздөрүнө кошулам. Бул биринчи очередте ыраазычылык. Эгерде мен ыраазычылыктан баштасам, менин спонсорум, наставнигим Чачкей Абдрахмановага бир катуу дүркүрөтө кол чабуулар болсун. Бүгүнкү күндө кыз келинде салымы өтө чоң Чачкей. Канчалаган кыз келиндерди миграциядан чыгарганга жардамың өтө чоң. Эгерде билбейм, эгерде сен мени бул компанияга чакырбаганда кайсыл жердин колун жууп жүрдүм эле деп ойлойм мен всегда. Былтыр ровно 1,5 жыл мурда кичинекей кызым менен сахнада сүйлөбөй турбой, сүйлөмөк турсун да, бешик тербетип чачын пучок үйдө. Баласы барлар барбы? Балам бар, иштей албай атам деп атасыздарбы? Бала менен иштесе да болот. Менин бир видеом таркаган, бүгүнкү күнгө чейин аябай жакшы мотивация берет экен. Кече күнү Красноярскиге барганда, Иркутскиге барганда ошол видеомду өзүмө коюп беришти да. Сиздин ушул видеоңуз бизди ойготкон депчи. Мен ушунчалык ыраазы болдум. Чачкей Абдрахманова менин жашоомду 360 градуска өзгөртсө, менин видеом кимдир бирөөнүн дагы жакшы жашоосуна, жакшы акча табышына, жашоосун жакшы жака өзгөртүшүнө себепкер болуп кетти. Ушунчалык ыраазымын. Баарыңыздарга ыраазымын. Эң биринчи жашоодо ыраазы болгон адам гана өсөт экен да. Бүгүнкү күндөн баштап ыраазы эле боло бериңиздер. Алты саныңыздар аман, ден соолуктасыздарбы? Балдарыңыздар барбы? Бажырайган жолдошуңуздар бар, ата-энеңиздер бар. Ушул адамдарга дагы ыраазычылык айтканды унутпаңыздар. Мен дагы ойлойм, бүгүнкү семинардын бир өзгөчө болуп өтүп атат. Себеби аябай сонун масштабта уюштурулуптур. Командамдагы эң күчтүү мотиватор, көптөгөн кыз келиндердин жакшы жака жашоосун өзгөрткөнгө жардам кошкон Райхан Акуновага кол чабуулар болсун. Райхан, командамда экениңе чексиз ыраазымын. Сендей бриллианттар командабызда чексиз болсун, алтыным. Өзүңдөй күчтүүлөрдү өстүрө бер. Жана ошондой эле мага бир тууган кылып, Дикка экөөбүздү Чачкей Абдрахманова чогуу тарбиялады. Динара Саматова алтыным, ордуңан жер туруп койчу. Алтыным сага да ыраазымын. Жашоодогу эң бир жөнөкөй айымсың, жана ошол жөнөкөйлүгүн жазба, тайба,
көптөгөн кыз келиндерге өз салымыңды кошуп, жакшы жака өндөп, көп адамдардын кандай десем, салымыңды кошуп жүрө бере алдым. Эми менин секрет успехымдын самый важный жерин айтып берейин. Баарыңыздар айтасыздар, Дарьяна Сайбиева, эмне үчүн сиз бир эле жылда Чачки Абдрахмановдон ашып биринчи сиз болуп кеттиңиз дейт да. Бардыгы эле ушул суроону берет. Крайларда жүрсөм дагы сиз эмнеге биринчи болдуңуз, ал спонсоруңуз анан мындай деп айтышат да. Анан мен айтат элем, бул компанияга келгенде мен Чачки Абдрахманова мага маркетингди угуңуз десе, мен кызым ушунчалык ыйлап болчу да, түнү менен бешик тербетип жатып элем, эртеси күнү маркетинг угуңуз десе, маркетингди коюп берсе, Гүлшаха Захридинова сүйлөп атат прямой эфирде. Ошону койгон боюнча мен уктап калдым да. Элдер эле бир маалда кол чалып спасибо, спасибо деп катуу үндөр чыгып кеткенден телефондон ойгонуп кетсем, маркетинг бүтүп калды. Чачкейден уялганман, Риноча сиз уктуңузбу десе, ооба, Чачкей уктум, ошондо мен йылыш керекмин дейм да. Кайрачы. Сонун деп коем да. Сонун деп. Анан мага бир эле жер жакканда, бүгүнкү күнү ушул залда олтурган жаңы новичоктор барсыздарбы? Колуңуздарды көтөрүңүздөрчү, жаңы новичоктор. Жазылган анан билип билбей эле мага окшоп маркетингди угубай жазылган, анан жазыл электер дагы колуңуздарды көтөрүңүздөр. Жазыл электер дагы. Мынакей 80% залдын да новичоктор экенсиздер. Мен сиздерди куттуктаймын, сиздер ушунчалык сонун жердесиздер. Мага спонсорум Чачки Абдрахманова, Ренаже, сиз кызыңызды чоңойтуп туруп иштейсизби, бүгүн баштап иштейсизби, тандоо сизде, өзүңүздө. Бирок сиздер бүгүн место алып койгонуңуздар, бул сиздердин утушуңуздар. Бүгүн жазылгандар, мен сиздерди чын жүрөгүмөн куттуктайм. Ровно бир жыл өтпөй сиздер да ушул сахнада тура аласыздар. Буга только өзүңүздөргө гана ишениңиздер. Өзүңүздөргө ишениңиздер, ички жашооңуздар, ички дүйнөңүздөр, сырткы жашооңуздар менен дал келгенде сөзсүз ушул сахнада биздин ордубузда сөзсүз сиздер дагы сүйлөйсүздөр. Кийинки жылы келгенибизде буюрса сиздердин дагы ийгилик сырларыңыз менен бөлүшөбүз. Ошондо Чачкей мага мынтип айтты да. Сиз эми балаңызды, кызыңызды чоңойтуп иштейсизби? Өзүңүз билесиз, мен дагы жакында декретке кетип атам, бир 2 жумадан кийин декретке төрөгөнү кетип атам дейт да. Анан жаңы компанияга мен чакырып атат, өзү төрөгөнү кетип атат да. Анан мен Чачкей анда биз менен ким иштейт десем, ананча мен 24 саат бою сиз менен деди. Жаш экен, анда мейли, анда мен жазып кой дедим. Анан жазылдым. Жазылып алып шокмун да, 28.900 кантип төлөйүн депчи. Ошондо боласыздарбы? Коркпоңуздар. Бул эң сону. Сиздер негизи оштуктарда, вообще ош чергесинде 28-30 миңге экиле көйнөк кийип кетсиздер го. Эмнеге шок болуп атасыздар да? Анан 3-чү тойго биринчи алган көйнөгүңүздөрдү кийбейсиздер. Буну өткөндө көрүп койгонда деп. Анан 29 миңди айтканда эле шок болбой эле жазыла бериңиздер. Бирок мен ошол кезде менин шок боло турган состоянияда жашайт болчумун. Күйөөм таксист, Яндекс айдайт эле. Барбы балдары, күйөөлөрү Яндекс айдагандар? Вот мен жолдошум таксист болчу, Яндекс айдайт эле. Мен 4 бала менен үйдө отурган кимдир бирөөңүздөрдүн бүгүнкү күндө башка жактан бир акчаңыздар келе турган булагыңыздар бар. Бир жерде иштейсиздер, же мугалимсиздер, же болбосо бир жерде арендага бересиздер, арабызда бар да ошондойлор. Менин ошол кезде кызымдын 40-ы чыкса, кайсыл жерден полун жуусам экен деген кыз болчу. Кайсыл жерге подработкага барсам экен деген. Себеби Москвада 4 бала менен съемный квартирадан иштебей койбош бул мүмкүн эмес да. Жөн эле күйөөнүн акчасын алып үйдө жашаш бул Москвада мүмкүн эмес. Сөзсүз иштеп турушу керек. Ошондуктан ошончалык изденип отурган кезде мага Чачки Абдрахманова ушундай бир сонун бизнести чакырып, ошол бизнести бүгүнкү күндө улап келатабыз. Мынакей сиздердей сонун лидерлер командабызда өсүп келатат. Бирок мен ошол башында ишенген эмесмин.
Мен ишенгенмин только спонсорга. Сиздер дагы бүгүнкү күндө бизге ишенбейсиздер. Араңыздарда отурасыздар, булар чугап эле ушинтип мактана беришет депчи. Чынында сиздерди бүгүнкү жетелеп келген өзүңүздөрдүн спонсоруңуздар бар. Туурабы? Сиздерди бирөө жетелеп келдиби? Ушул спонсорлордун колунан бышык кармаңыздар. Мени дагы өзүм жеткен жерге жетеледим. Мен эмне кылышым керек? Постоянно спонсордун жанын койгуңуздар. Постоянно адам чакырыңыздар. Себеби биз менен сиз аябай сонун жердебиз. Мына ошентип Чачки Абдрахманованын маркетингин уккан жокмун. Маркетинг ук десе дагы уктап калдым. Анан мага ошондо жазылсам эмне болот десем, Ренача өзүңүз иштебей калсаңыз кокустан деди да. Мен түзгөн командадан дагы сизге 1 жылдан кийин $200 ашык акча чыгып турат деди. Өлө жагдыда магачы. Билесиздерби мындай бекерден эле акча чыгат деген жакка алып барып миллиондор салабыз го. Анан Чачки точнобу десем. Ой, Ренача, бул жердеги маркетинг ушунчалык уникальный экен. Ошондо дагы сизди компания ошол адамдардын акысына кирбейсиз. Ошол жеп аткан акчаңызга дагы сиз айына болгону жуунган, таранган нерсеңизди алып турасыз деди. Бүгүнкү жазылгандар, кол көтөргөндөр шок болбоңуздар, 1 жылдан кийин болсо дагы сиздер спонсорлорыңыздар, сиздер иштебесеңиздер дагы спонсорлорыңыздардын түзгөн командасынан бизде 11 вид доходтун бир түрү бар, бул 0,5% деген. Ушул 0,5%ке дагы сиздер 1 жыл болобу, 2 жыл болобу, сиздерде да ошол доход болот. Андыктан ошол эле доходду күтүп отура бербестен, кошо спонсоруңуз эмне кылып атса, ошону туурап иштей берсеңиздер, Кудайым буйруса, сиздерде дагы сонун результаттар болот. Бүгүнкү күндө ошол Чачки Абдрахманованын мага айткан $200 видеого тартпай эле коюңуздар, сыраначы. Биз доходдорду көбүнчө сахнада айтпайбыз. Ылайык сиздерде дагы ушундай доходдор бүтсүн. Баарыңыздарга насип болсун. Бүгүнкү ушул сахнада сүйлөп турганымдын дагы бир чоң себепкери бар. Былтыр ушул Чачки Абдрахманова быйыл эле февраль айында Райхан Акунова менен чогуу Жалал-Абадта чоң семинар өткөргөнсүздөр. Ушул семинарга менин эжекем Чачкидин артынан эмеге барып, Жалал-Абадка барып, бир дагы партнеру жок болчу, өзү эле жазылган болчу ошол кезде. Жазылам деген кызды жетелеп алып, ошол Жалал-Абадтагы семинарга барып катышып, 6 айдын ичинде менеджер статусуна чыгып отурат. Бул Кылычева Болгон эжекебизди чакырабыз. Келиңиз айдачы. Алдыңыздарда жаңы менеджер. Айдачем, сиздин ишенимиңизге ыраазымын. Айдачечи бир да жолу мага маркетинг айтып бер деп жазган эмес да. Бир да жолу Рена мен иштеп атам деп айткан эмес да. Карап аптырмын. Муну Айдачен алса мен Карайтагы, Тажикстандагы Фариза мына кийин мына менеджер болуп калыптырбы деп мага скрин кылып жазып берди. Карасам Кылычева Болгонда иштейм. Анан Болгонда иштемес, Москвада болгондуктан Айдачем сахнада турат. Айдачем менен Айпери деген биздин күчтүү кызыбыз иштешип бүгүнкү күндө менеджер статусуна чыгып отурат. Сиздин менеджер кантип болуп калганыңызды да билбей калдым мен. Чындыгында өзүңүздүн кичине опыттарыңызды айтып кеттиңизчи. Ушул залда сиздин партнерлоруңуз отурат 80%. Ошолорго бир өзүңүздүн кичинекей опыттарыңызды бөлүшүп кеттиңиз. Бир эле айтты мага, Рена, рахмат сага деп эле.
3 жолу разычылыгын уктум, карасам уже менеджер статусунда. Аябай сүйүнөтөм. Ишениңизге ыраазымын. Доброго волкалга Москва. Это Маровка Жугутова. Konakları, жашоочулары, алыстан аталып келген меймандар, ишкерликтер. Мен эми эмне дейт элем? Мен деле сиздерге окшоп эле 28.900 дегенде кичине кырчан кетип анан жазылганмын. Бардым эле шок болот, кандай ким эле болсун. Актыалуу деле ойлонуп да 28.900 деп болсо мага кие берет дешет го. Бардым деле ошондой болгон. Мен бул Ренат Сайтбековдун жөнүндө айтып кетсем, бала кезинен тааныйм. Бала кезинен эле тырышчаак, ушу 5-6 класстан эле лагмандарды жоюп, аяшенелерди чакырып, ушундай тырышчаак кыздар болчу. Анан мени куттаган эжем мунун аяшенеси. Бул ошол аяшенесин жазган экен, экөөбүз улантып кеттик да, мен эжеме жазган экен. Эмне дейт элем, 28.900 менен жашооңуздарды баягы из грязи в князь дейт го. Улайдан сонун жаркыраган жашоого алып келип алыш ар бирибиздин өзүбүздүн колубузда экен. Мен деле биринчи укканда баягы видеолорду көрүп, булар лахат турат. Булар ушинтип эле эптеп акчасын чыгарыш үчүн ушинтип даже келген видеолорду мен ачпайт болчумун. Эми дагы бир нерсе да албайт да депчи. Көрсө бул чындык экен, бардык эле сеттерди билесиздер, айыгып кеттим, анан больницадан жакшы болгон дегендер айыгып жакшы болгон, бардык эле сеттер жакшы. Бирок ошонун ичине мен кремниевти, ошол сеттердин бриллианты деп атамакмын. Анткени бул жерде эч кимдин статусуна, эч кимдин кандайдыр бир личный жашоосуна тиешелүү чектеп койбойт экен. Бул жерде аракет экен, аракет жана дагы аракет. Рена өз негизи кандай десем, дайыма күлүп жүргөндөй эле ачык жайдагы кыз, жашоодо деле сахнада эле андай эмес. Мага ишенип келген ар бир партнерим айрыкча өзгөчө белгилеп кете турган элдин жарык эткен бриллиант болсо, меники жарык жүрүп кеткен бриллиантым бар. Ушул кызыма көз иштеп атабыз. Баарыңыздарга ошол мен деле былтыр ушундай эле сахнада бирөөлөр сүйлөп атса, булар дагы мактанып аткандар дечимин. Ошолордун да катарын толуктачумун. Бүгүн сахнага чыгып отурам. Баарыңыздарга ийгилик. Жашоодо ар дайым ак дайым ак болсун. Доброго волкалга Москва.